ысык көл саған барам деп ырыска бүтсө жагар деп ойлорчумун мен чоңойсом ушу кол салдырып алам депчи. Бул мага кадимки эле кол эле да. Ошол жерде иштеген адамдардын деле балдары кээ бирөө акыл эси азыраак, же кээ бирөө мындай шыкса. Пикир келишпестик же болбосо туура эмес кабыл алып сиздин көңүлүңүзгө тийген нерселер болбойбу? Мындай мен өзүмдү кадимкидей эле жакшынакай эле сезем. Да мурда эми кичинекей чагымда мындай кичине комплекс болчу, мындай колумду катып, Жашоодон күлкайыр тапсаңыз керек. жашоодо күлкайыр сүрөш беле болду. Ошол обязательно айта берейин. Бул экөөбүз экинчи нике да негизи. Махабат жок 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 дебе жаным деп ырдап атсак. Арыбаңыз ардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, кезектеги кызыктуу маекти сиздерге сунуштаганы турабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз интернет жылдызы десек болот, өзүнүн таланты менен баягы көпчүлүктүн көңүлүн бурдурган Илдияр Успакунов агайыбыз бүгүн биздин студиябызда. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Ассалам. Кош келдик. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Алыстан келип калдыңыз. Алыста келип калдык. Буга чейин Илдияр байке сиз менен Соло ТВ 5 жыл мурун маектешкен экен. Ошол сиз жашап жаткан жакка барып тартып келишкен экен. Студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз сизди. Чоң рахмат. Эмне өзгөрдү 5 жылдын ичинде? 5 жылдын ичинде 5 жылдын ичинде эчтеке эле өзгөргөн жок. Ошондо маек берген айткан кез буйрус алды да мындай пландар бар, чыгармачылыкка кайрылам деп, анан бир жылыштар болдубу? Эми негизи ошонтип ойлогом ошол учурдачы. Ушундай эл алдына чыксамбы, тигиндей кылсамбы депчи. Мындай ошол учурда мындай ойлорум болгон жакшы элечи. Анан может, возможно, жумушум ошондой болуп калдыбы, үйдө ар кандай. Эми ошо жумушка байланыштуу бул деле оңой жумуш эмес экен, негизи ойлогондой эмес да. Чыга калып эле ырчы болуп эле анан тиги сахнага чыгам. Ырчы болом деген бул оңой эмес экен. Анын артына чуркаш керек экен. Эми көптөгөн эмгекти талап кылат экен. Окуш керек экен. Ошондо бул деле оңой эмес экен негизи. Ошол. Бирок ошентсе дагы Instagram баракчаңызда өзүңүздүн катталуучуларыңыз көбөйүп, анан бир эле Кыргызстан эмес, коңшу Казакстанда дагы сиздин өнөрүңүздү баалап, ырдап тур, жүктөп тур деп сурангандар көп экен. Ал жаатта Instagramды кандай иш алып барасыз, мындай өздөштүрдүңүз окшойт? Негизи ага деле көп деле Instagramга деле мындай көп деле көңүл буруп караган эмесмин негизичи. Анан бир күнү эле кенчегибиз экөөбүз отуруп эле анан давай Instagram мындай кичине ырларыбызды киргизели. Эми өзүбүз мындай Instagramда отурсак эле лентага чыгып калат да, мен ырдап атканымча. Башка бирөөлөрдүкү чыгып калат. Анан эми конечно жакшы башка бирөөлөрдөн чыккан, албетте бул сүйүнүчтүү, мындай жактырган үчүн чыгарышат окшойт. Анан кой эми биз деле мындай лично өзүбүздүн Instagram'ыбызды ачып, дагы ырларды кошуп, ошон тууралуу элге кичине жакшыраак маанай тартылып туралы деп ошол себептен ачканбыз. Анан Кудай буйрса жакшы мындай аябай деле Instagram'дын артынан жүгүрүп, тиги түз эфирге чыгып, күнүгө ыр деле жүктөбөйбүз, бир илхом келип калат. Бир моментте отуруп ырдагың келет, анан кой бир ыр чыгаралы деп анан ошонтон улам көңүлүңө жаккан ырды чыгарып коебуз. Ошо. Ал эми ошол сиздин социалдык баракчаларга көп тараган, мен да ошол жактан сиздин ырдаганыңызды көрдүм. Анан ал жакта ошол мындай казак баракча чыгарган экен да. Ошол Гүлкайырды ырдап
киргизген, ырдаган экенсиз. Мына ушул видео аябай көпчүлүк тарады. Анан ушул кандай тартылган? Бул атайын чакыруу менен заказ менен бардыңыз беле же өзүңүздөр бир туугандар арасында отурган шеринеби? Жок, бул деген мындай болгон. Мен өзүмдүн эжекем бир Швецияда иштеген. Анан ошол жерде бир тоже таанышы менен иштеп, анан ошо Швецияда чогуу экөө иштегенден анан үйдөн иштебейлиби дешет да, ошо барган үйдөгү. Ошол үйесининчи. Анан ошол эжекем ошол жерге барып экөө чогуу иштеп, анан бир күнү атасы көрүп калат. Ошо эжекемдин тең тушунунчу. Атасы көрүп калат дагы, анан ой могу бала аябай сонурдайт экен деп көрсөтөт да. Анан теге эжекем айтат да, бул менин иним болот десе койчу деп, анан давай анда бир күнү теге чайга чакырып бир мындай ырдатабыз депчи. Анан ошентип бир күнү чакырышты, ошентип бардык. Анан барып теге байкебиз айтып калды. Ой, мен TikTok'то подписчиктерим көп, азыр мен сени TikTok'ко киргизем. Прямой эфирге чыкпайсыңбы деди. Анан кой, прямой эфирге чыкпай эле коеюн, эми ырдап берейин деп ошол жерден ырдап калдык негизичи. Анан ошо менен теги байкебиз TikTok'ко койду. Андан кийин эле бир 3-4 күндөн кийин эле мага туугандар жиберип калат, тааныштар жиберип калат, сен TikTok'то звезда болуп жүрөсүңбү депчи. Ошентип ошол байке аркылуу аны казактар көп көрдү. Казак бир туугандарыбыз. Алар да көрүшүп, комментарий жазышып, билем, элге мындай жакшы сиңип кетти деп ойлойм. Өзүңүздүн музыкалык билимиңиз жок же барбы? Окудуңуз беле? Жок, негизи музыкалык деле билимим жок. Бул ата-энем негизи апам жакшы ырдайт. Атам болсо кес-кесте мындай ойлонуп отуруп же жатканда ошондой бир ыр жазып калат, 1-2 сапчы. Анан өзүмдүн бир туугандарым жакшы ырдайт. Анан ошол себептен бул ген го дейм да, ата-энемден берилген. Сиздин өнөрүңүздөн тышкары дагы ошол сырткы келбетиңиз, мисалы колуңузга карап дагы анан көпчүлүк пикирлерден айтып карап калдым Instagram баракчаңыздагы. Азыр деген техника өнүккөн, технология, анан протез кол салдырса болот деп сунушташып айтып номериңизди да сурагандар болот экен да. Бул жөнүндө өзүңүз ойлонуп көрдүңүз беле? Негизи эле биздин көрүүчүлөргө ошол колуңуз тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Бул көпчүлүктө баягы кээ бир комментарийлерде кырсыктан болгон деп такталбаган маалыматтарды айтышат экен. Кээ бирөөлөр болсо жок, тубаса дейт. Өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Ой, эми негизи кыргыз эли менен айланса болот дейт го. Ошо кыргыз эли менен абдан чоң рахмат, ушундай колдоп, коштоп, ошо өзүмдүн Instagram'ыма жазышат, акча чогултпайлыбы, сага протез салып берели, бул балага жардам керек экен, акча чогултуп берели депчи. Анан негизи ошо протезге деле негизи мен муктаж эмесмин. Акча жагына деле Кудайга шүгүр муктаж эмеспиз. Өзүбүз иштеп атабыз, колдон келген аракетти кылып атабыз. Анан бул негизи мен кандай десем, бул өзүм негизи тубасы болгондон кийин, бул мен кички чагыман бери бул мен уже адаптация алып калгам да. Анан бул протезге деле көнүш, бул протез негизи кармабаса, эчтеке кылбаса жөн эле саласың бүттү. Анан мен өзүм өздөштүрүп алгандан кийин, ал уже мага бул мага кадимки эле колдой эле да. Мен туура түшүнөт элем, возможно, могу кийинчерээк кырсыктап, колун алдырган болсо, же ушундай бир себептер менен болгондо, анда кыйынчылык жаратмакка деп ойлойм. Мага эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Негизи кыргыз элиме чоң рахмат ушундай колдоп коштогонуна. Сизге ушул боюнча эле ыңгайлуу. Тескерисинче протез болсо балким көнүш албай ыңгайсыз жаратат. Өзүмдүн деле өзүбүздүн бир туугандарыбыз болуп кетет. Ошо байкебиз деле сунуштап, жүр мен сага бекер эле протез салдырып берем деп ошо протезныйга чейин алып барган. Анан
байке жөн эле коюңуз десем таза болбой. Мен айттым да мага ушундай эле ыңгайлуу, аны салып алганда эми аны тагасың, кайра аласың, ал же өзү кармабаса, неметпесе, анан мага жөн эле кыйынчылык туудурат десем, эми ал улуу киши болчу, анан кой деп сөзүн эки кылбай барып көрдүк. Тиги өстөрү да көрдү. Эми сиздики чыканактан ылдый турбайбы? Если чыканактан болгондо салып койсок, жанагы азыркы жаңы заманбап чыгып атпайбы? Өзү кармаган, неметкенчи. Ошондой салып койсок болмок деди. Сиздики чыканактан ылдый болгондон кийин эми өзүңүз кармап атсаңыз, ага деле көнүш кыйын болот деди да. Негизи диагноз кандай бул? Бул диагнозду деле билбейм. Бул негизи бул башка себеби. Эми, конечно, Аллах Тааламдын бул буйругу менен болот дачы. Анан ошо Кумтөр жаңы ачылып атканда ата-энем барып ошо Кумтөрдө иштеген экен. Баягы атам ошо жердин астында шахтада иштеген экен, жана немелерди изилдешип. Апам болсо ошо жерде тамак аш бышырган, ашпозчу болчу экен, повар болуп иштечкен. Анан эми ал жерде алтын чыгарылып аткандан кийин, жер казылып аткандан кийин аякта деген ар кандай химикат заттар бар. Ошол себептен болду го дейм. Ошол учурда негизи ошол жерде иштеген адамдардын деле балдары кээ бирөө акыл эси азыраак, же кээ бирөө мындай шыкса ар кандай болуп калыптыр. Негизи ошол себептен эми Кудайга шүгүр айтат го, тиги өзүңдөн өйдөлөрдү караба, өзүңдөн ылдыйларды кара депчи. Анан Кудайга шүгүр көзүбүз көрүп атат, бутубуз басып атат, ден соолугубуз бар. Ушуга Кудайга шүгүр деш керек негизичи. Мына канча адам бир кадам үйүнөн чыга албай жатат. Ден соолугу жок, басайын десе баса албайт. Коляскада бирөөнүн жардамы менен басыш керек. Көзү көрбөгөн адамдарды ары жетелеш керек, бери жетелеш керек. Эми ал деле адамдар көнөт экен, бирок мен билем да что ал адамдарга кыйын экенчи, мага эч кандай кыйынчылык туудурбайт. Мындай мен өзүмдү кадимкидей эле жакшынакай эле сезем. Да мурда эми кичинекей чагымда мындай кичине комплекс болчу, мындай колумду катып, ыңгайсызданып, анан мен өзүм ушу кичинекей чагымда ойлой берчүмүн. Мен чоңойсом ушу кол салдырып алам депчи. Кол салдырып алам деп ошол может өзүмдү мындай психологический неметчимин да. Мындай даярдап бир үмүт болчу. Үмүт болчу да мендечи, мен ушул боюнча эле калбайм депчи. Менде ошол үмүт болчу. Анан кийин жереги эле көнүп кеттик. Андан кийин мага уже мындай кыйынчылык деле туудурбай калды. Кадимки эле мектепте окудук. Ал учурда балдар дагы, эми биз кичикей айылда чоңойдук. Ал учурда деле балдар бири-бирине мындай жардам берип, мындай мени деле мындай басынтып, же неме болчу эмес да, мындай балдар тараптанчы мындай. Алар менен чогуу чарада өскөнгө, алар деле мени может ошондой кабыл алып калышкан. Өзүңүздү кайсы убакытта кабыл алдыңыз? Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, кичинекей кезинде кол салып алам деп, үмүттөнүп ошо жүрчүмүн деп, анан өзүңүздү толук ушундай, мага ушундай ыңгайлуу, мен ушу боюнча эле деп кайсынча жашасыз кабыл алдыңыз? Оор болду же мындай көп деле маселе туудурган жокпу? Жок, эми буга көп деле маселе туулган жок, просто бул бала кезинде көп деле билбейт экенсиң. Анан могу чоңоюп, бул подростковый возраст деп коет го, ошону кыргызчасы эмне деп коет? Өткөл куракта. Ошо өскөл курактагы учурларда кичине анча-мынча неме болду. Эмнеге мындай депчи, өзүмө мындай кичине суроо бердим. Анан биздин үйгө бир жолу бир байке келип калды. Ал дагы бир бутунан экен да. Эми ал буту бар экен, бирок мындай аксап басып, анан ошол отуруп айтып калды. Мен ушу кичинекей чагымда аябай уялчумун, көчөгө басып чыккандан, антип минткенден.
азыр мен уялбай эле сонун болуп калдым депчи. Анан деп койгом, ошол байкебиздин дагы может кичине анча-мынча мотивациясы болуп кеттиби. Ошо подростковый возрастта кичине анча-мынча неме болду да, мындай. Ага чейин мындай кадимкидей эле жүрчүмүн. Бала болуп, может анча-мынча мындай көп билинген жокпу. Ошол учурда бир болду дагы, андан кийин өтүп кетти. Ал өтүп кеткенден кийин анан значит, Кудай Таалам ушундай жаратты. Анан ошо жаңы эле айтып кетпедимби? Өзүңөн өйдөлөрдү караба. Өзүңөн айтат го, мисалы үчүн тиги жеке эле биз эмес, 6 саны аман деле адамдар делечи, мисалы үчүн мен эмнеге жетишпей атам, мен эмнеге байыбай атам, мына тиги болсо тиерде жүрөт, бул болсо берде салып жүрөт, мен эмнеге мынтпейм депчи. Алар ошо эртең менен таңдын атканын көргөнүнө сүйүнүш керек, ошо ден соолугу болгонуна сүйүнүш керек да. Бул эмне? Табылат, ден соолук болсо баардык нерсе табылат негизичи. Ал эми ушул мисалы тойлордо көбүрөөк чыгып, ырдап, өнөрүңүздү тартуулап калат экенсиз. Анан баардыгы эле мындай туура кабыл алып, түшүнөт десек дагы баягы туура эмес болуп калат го. Мындай пикир келишпестик же болбосо туура эмес кабыл алып сиздин көңүлүңүзгө тийген нерселер болбойбу? Өзгөчө тойго чыкканда. Мен негизи азыр өзүбүздө эле команда бар, мисалы үчүн. Тамадалар бар. Эсептелүү, мисалы үчүн 3-4 жакшы тамада тең тууш байкелерибиз бар. Мен ошолор менен эле жүрөм. Андай кыйынчылык деле туудурбайт. Бирок башында чыгып жүргөндө мындай кес-кесте ошо сүйлөшүп неметкенде, кээ бир жерде мындай туура эмесирээк болуп калчу. Азыр болсо мындай элдер көп таанып калды, мындай наоборот азыр жакшы кабыл алышат. Туура кабыл алышат. Анан тойлорго чыгат экенсиз. Тойго келип ырдап бер, бизге да канча деп сурагандар көп экен. Ооба. Канчага чыгасыз негизи? Ставка барбы бир? Ооба, негизи аябай деле чоң сумма эмес. Өзүмдүн жол керем чыкса элге жакшы маанай тартууласам деп эле мындай бир ставка коюп койгом, 3000 сом деп эле чыгам. Өзүбүздүн тегерек четибизге, шаарга болсо, және өзүбүзчө сүйлөшүп мындай 3000ден 5000ге чейин чыгам да. Анан сиздин кыстырмайларыңыз дагы мисалы үчүн аябай көп экен. Эң көп тапкан кыстырмайыңыз канча болду эсептеп көрдүңүз беле? Эң көп кыстырмай 40 000 сом болгон. 40 000 сом бир тойдон. Азыр сизден ыр сураналы, буга чейин өзүбүз көрүп, көпчүлүк тарап, суктанышып аткан ушу Гүлкайыр деген ырды угалы. Өзүңүздүн атайын мындай колонка деп коебуз го. Ошону да мындай жүктөп койгон экенсиз. Чындыгында аябай ал жакка дагы аябай көп, менин тоюма келип бер, канчага чыгасың, ырдап бер дейт. Аны биз бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайбыз ушу студиядан эмисте. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушул баардыгыбыз социалдык баракчалардан көрүп жүргөн Элдияр агабыздын колонкасы бүгүн биздин студиябызда. Аккордеон болуп. Негизги инструмент десек болот сиздин, Азыр эми Гүлкайырды чогуу угабыз. Бул заманбап аккордеон. Эң сонун келиңиз анда. Көл сага барам де, ырыска бүтсө жагар де, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам де, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам дебай, ошондо сени табам де. Ölsem da senin yolun, göl boylap bastım tün boyu, Gülkayır sana
сага мас болуа, гүлүңдү искейм бир жолу ай, гүлүңдү искейм бир жолу. Эй, Вали! Ол чабылар, Элдер баке. Чоң рахмат. Қуаныштамын. Баягы жанымда отуруп ушул Гүлкайырды укканымачы. Анан аябай берилип өзгөчө бул ырды жеткирүү дагы жүрөктөн чыккан, жүрөккө жетет дейт го. Анан сизди ушул жерден Гүлкайыр деп оон созуп атасыз. Жашоодогу Гүлкайырыңыз тууралуу сүйлөшөйүн деп атам. Жашоодон Гүлкайырды тапсаңыз керек. Жашоодо Гүлкайыр сүйлөшпөй эле коелу дейм. Ар жака каш болуп кеткенде. Эмнеге? Иә. Кантип Азыр кетпейли? Жок, кетип атат. Эртең интернетте жүрөт болбойлу. Жок, кетип атат бардыгы эле. Иә. Ошол обязательно анткени деген айта берейин. Бул экөөбүз экинчи никеде негизичи. Үчтүк болуп да эмне? Айта кайра башталган. Сол айтам. Элдер баке, чоң рахмат, кубанычтабыз. Анан ушул Гүлкайыр деп обонсоз калдыңыз. Эми сиздин өзүңүздүн Гүлкайырыңыз тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Келинчегиңиз тууралуу айтып берсеңиз, кантип тааныштыңыздар эле? Аябай талпындыңыз, сүрдөп аткан жокпу, жеңим? Корком да просто. Ошо негизи өзүбүздүн бир кандай десем, кесиптештерибиз бар. Тамада, музыкант дегенчи. Ошолор менен жүрүп чогуу жүрүп калдык. Бул менин келинчегим болсо ошо ресторанда негизи сүрөттө отурат да, сүрөт чыгарып. Ошонтип эле таанышып калдык. Кандай десем, Жүрөгүн багындырыш кыйын болду? Жүрөгүм багындырыш өтө. Же ырдап эле багындырып койдуңузбу? Негизи ырдап эле багындырдым. Чынын айтканда деп кой. Ошо. Негизи ошо өзүбүздү чөйрөдө эле таанышканбыз. Инстаграм баракчаңызда да жазган экен, ой, жеңеме сонун ырларды ырдап берсеңиз керек депчи. Кайсы ырларды аткарып жүрүп багындырдыңыз? Кайсы ырларыңыз аябай жакшы мындай көрүп угат? Ушуну аткарып берчи деп. Ак көйнөк кийген бийкеч деген бир чыгарма бар. Негизи Бистогунунчу. Ошолорду ырдап берип тамашалай берем негизичи. Ошолорду көз көп угабыз. Ошолорду ырдап берем. Ал ойлошот го, тиги адамдарчы. Бул ырчы адамдардын жанында жүрсөң эле, ырдап эле аябай шаң болуш керек депчи. Бул деле негизи постоянно эле ырдай бербейсиң, бул өзүнчө бул илхом келет. Ошол учурда ырдайсың. Булар деле көңүл уже кандай десем, булар деле уже көнүп калат болуш керек, жаныңда жүргөн адамдарчы. Ары бери басып окатынып жүрө беришет. Кээде ойлоп калам, булар ырдап атканыма көңүл бурбайбы депчи. Сиздин ырлар тандаган ырларыңыздан, Эрбаке, жай ыргактагы, муңдуурактары көбүрөөктөй сезилди мага. Сизге өзүңүзгө байкалабы? Ооба, негизи мага байкалат. Мындагы бир себеби барбы? Өкүнүчүңүз балким жашооңузда орун алган. Жок, бул негизи Ак булуттар деп бурдап калганыңыздагы көрдүк. Негизи ойлошот болуш керек, байкуш сүйүүсүнө жетпей калган депчи. Анан ошо Негизи андай эмес. Иә, негизи андай деле эмес. Негизи ошондой ырлар мен өзүм байкайм, мен көбүнчө ошондой ырларды ырдайм. Сүйүү жөнүндө, сүйгөнүнө жетпей калган. Элдик ырлар, мисалы үчүн Асанкалы Керимбаев атабыздын ырлары бар, ошо жаңы эле чыгарган Гүлкайыр. Негизи өзүмдүн стилим ошондой да. Мен өзүм мындай бат-баттан ырдаган, же меники негизи айтып калышат, мен өзүм билим деле алган эмесмин, анан ушу билимдүү адамдар менен отурганда сеники народныйга жакшы деп түшүнүмчү. Бул эстрадный ырларды ырдаганда мындай өзүмдүн мындай кандай десем, өзүм ырдап атканда ошолордон рахат ала албайм да. Мындай ырдаганда ушундай отуруп алып,
жанагындай жай созулган ырларды ырдаганда мындай өзүм мындай сонун бир эс алат турбайсыз. эс алам да. Мисалы үчүн махаббат жок 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 дебе жаным деп ырдап атсаң. Чарчап каласыз десеңизчи. Чарчап каласың. Андай тилер ырдай берем, бирок мындай өзүмдүн кандай десем, көңүлүмө жака турган ырлар ошо жай анан отуруп алып мындай созуп ырдаган ырлар жагат да. Жакшы. Элдер байке, сизге чоң рахмат. Буюрса эми көптөгөн көрөрмандар топтоп өзүңүздүн тилегиңизге, кыялыңызга жетиңиз. Көп эми ырларды күтөбүз сизден. Рахмат ошо сиздер дагы мени ошо өзүңүздүн сонун медиага чакырып, ушундай маек курганыма мен абдан кубанычтамын. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, ушундай көп адамдардын ой тилеги менен, пикири менен бөлүшүп, кыргыз элине кызмат кылып эле жүрө бериңиздер. Ошо сиздерге дагы бир жолу ийгилик. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат айтабыз. Ал эми Соло ТВнын көрүүчүсү кийинки маектерден амандашканча бар болуңуздар.